Скалодром, башкача айтканда аскага чыгуу. Бул экстремалдуу спорттун бир түрү жана соңку убактарда аталган спорттун түрүнө кызыккандардын саны көбөйүүдө. Жада калса бул экстремалдуу спорт түрү олимпиадалык спорттордун катарына кирип, учурда өтө эле популярдуу десек болот. Скалодром экстремалдуу спорттун бир түрү. Бул спортто аскадагы таштардын жардамы менен эң бийиктелген чекке жетүү керек. Аскалар оор, орто, жеңил болуп бөлүнөт. Аскага чыгуу колуңуздун булчуңдарына. Эгер бийик жана татаал аска болсо, ички булчуңдар менен бут булчуңдарына да абдан пайдалуу. Сложнее и сложнее. Бул спорттун түрү менен машыккан адам тырышчаактыкка жана эрктүүлүккө үйрөнүп, жашоодо максаттарына жетүү жеңилирээк болот экен. Ал эми скалодром менен алгачкы жолу таанышып жаткандар баштапкы даярдоочу көнүгүүлөрдү жасап, андан соң гана аскага чыгуулары керек. Для начала вам нужно провести разминку. Это специальная разминка. Аскага чыгуудан алгач көнүгүү жасап, өзүбүздү даярдап алышыбыз керек. Көнүгүүдө болсо жогору жакка карай эмес, жерден жарым метр бийиктикте оң жакты көздөй жылуу керек. Ставите ноги и двигаетесь вправо. Алгач колубузду коюп, бутубузду жылдырып, андан соң колубузду дагы алмаштырып, ушул ыкмада уланта беребиз. Старайтесь, чтобы ноги все должны находиться под центром. Көнүгүүлөрдү жасаган соң коопсуздук курун тагып, бийиктикти багындыруу үчүн аскага чыгууну баштасаңыз болот. Скалолазание на самом деле это не так сложно. Аскага чыгуу негизинен оор деле эмес. Башкысы ыкмасын өздөштүрүп алуу керек. Анан күчүңдү туура пайдалансаң, өз бийиктигиңе жетесиң. Будете делать все мягко и плавно, оставлять ноги под корпусом, то будет все получаться нормально. И вы возьмете свою высоту. Аскага чыгуу негизинен оңой иш эмес экендигин дагы жолу көрүп анан отурам. Көздөгөн багытка жетүү үчүн бир рет ушинтип токтоп дем алып алуу керек экен. Анткени кол булчуңдары бир топ кыйналып чарчап калат экен. Колдогу булчуңдар бир топтон бери ойгонбой аткан болсо, сиз аскага чыгуу менен машыксаңыз, сөзсүз түрдө бардык булчуңдарыңыз, кол булчуңдары гана эмес, дене мүчөңүздөгү бардык булчуңдар чыңалып, ишке кирип жана өзүңүздү бир топ жеңил сезеткенсиз. Спорт ден соолуктун булагы, спортту сүйгүлө, экстримди сүйгүлө. Барпы Матраимов, Алтынбек Сакиев, Манай программасы.